Урматтуу кесиптештер, сиздердин карооңуздарга төмөнкү мыйзам долбоору киргизилип атат. Кыргыз Республикада мунапыс жарыялоо боюнча. Бул мыйзам өткөн жылы жайдын айларында киргизилген болчу. Бирок кийинчерээк ноябрь айында өкмөттүн бир топ сын пикирлерин эске алынып туруп, кайрадан иштеп чыгып, биз кайра бир ай талкууга чыгарып туруп, мына сиздердин алдыңыздарга киргизилип атат. Бул мыйзам кабыл алганда мунапыска тийиштүү бир топ беренелер бар. Ошол беренелерди айтып кетсем болот. Биринчи кезекте бул толук жоопкерчиликтен бошоткон учурлар болуп атат. Бул кайсы кылмыштар? Үчүнчү берене боюнча толугу менен жоопкерчиликтен бошотулган жарандар, эгерде алар 336 статьясынын 2-бөлүктөгү эркиндигинен ажыратуу жайынан же камактан качуу, эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн качуу, бөлүктүү же кызмат ордуна өзү билип таштап кетүү, аскерден качуу деген кылмыштар жасаган жарандар, эгерде аталган убакытта кайра келип жазаны уланта берсе, анда жоопкерчиликтен бошотулат. Ошондой эле бир топ жарандарга тийиштүү соттун чечими күчүнө кирип камакта отурган жарандарыбызга алардын отуруш мөөнөтүн кыскартуу максатында талап коюлат. Жалпы айтканда, ушул мыйзамга тийиштүү бир 4000ден ашык жаранга тийиштүү болот. Бүгүнкү күндө камакта отургандардан 11140 жаран. 2 жылдын ичинде 2000ден ашык көбөйүп кетти. Акыркы жолу эсептегенде 8000 тегерегинде жарандарыбыз камакта болчу эле, бүгүнкү күндө 11000ден ашып кетти. Бул процесс күчөп кетип баратат, себеби амнистия жылына кабыл алынган мунапыс. Быйыл 2 жылдын ичинде биринчи жолу кабыл алынып атат. Бирок ушул мыйзам иштеп чыккан учурдан кийин, талкууга жеткенден кийин, биз жаңы жылдан баштап бир топ жаңы мыйзамдар күчүнө кирип, жаңы кодекстер иштеп, кээ бир жерде биз мыйзамда көрсөтүлгөн беренелер бүгүнкү жазык кодекстин беренелерине дал келбейт. Ошол себептен комитетте мындай чечим кабыл алдык, биз жумушчу топ түздүк. Эгерде сиздер бүгүн колдоп, ушул мунапыстын жалпы биринчи окууда баягы концепциясын колдоп берсеңиздер, биз экинчи окууга жанагы жумушчу топ бардык тармактардын адистери менен кошулуп туруп, бүгүнкү иштеп жаткан кодекстерге дал келтирип, кынтыксыз кылып ушул сунуштаганга даяр болуп турабыз да. Ошондон мен сиздерден суранып элем, биринчи окууда концепцияны колдоп берсеңиздер, себеби бүгүнкү күндө бир топ жарандарыбыз ушул мунапысты күтүп атат. Негизги биздин максат, милдетибиз ушу жарандарыбызга бир аз болсо да жеңилдик берсек, анан экинчиден чын айтканда камакта отурган адам санын көбөйткөн бул жакшынын белгиси эмес. Мамлекеттик бюджетке да оор келет, аларды ар бирөөнү багыш керек, коргош керек, шарт түзүп бериш керек да. Мен сиздерден суранып элем, ушу биздин демилгени колдоп, ушул мыйзамды биринчи окууда колдоп берсеңиздер суранам. Рахмат.